Эми дагы Талант Гүлямов деген дагы жигит бар. Бул өзүнчө жалгыз дагы бирлик болуп келип отурат бу жерде. Анткени агайдын жана кээде барат да бир жерден кармап алып, ошону окуучу кылып коюп, кайра өзүн жалгыз кое берейин деген учурлары бар. Ошондой жигиттердин бири Талант Гүлямов. Так, туугандар, тынчтыкты сактаңыздар. Азыр сот процесси жүрөт. Эми азыр ушундай болуп калбадыбы? Жер талашып деле, даже эр талашып деле келип атышат. Бардыгын карап атабыз колдон келишинче. Эми жумуш. Анан сот дегенде эле жаман көрбөңүздөр. Ошон үчүн азыр бүгүн дагы бир ишти карайбыз. Тынчтык сактап отурасыздар, Ne oldu atat ey? Mine analarım meni özünçe ele türtüyle nar verip olup elingdi göreyni. Mine sotuңарды жеп кетпек билем. Өзүңөргө буйрусун sotuңар. Мага кереги деле жок сот. Keçiresiz эже, мындай Эселебе. İyi. Сулуу кызды. Sizdиби? Анан кими мени сулуу кыз эле де. Sulu эже десем болбойт, а? Эжесин алып таштап сулуу эле кыз дедейм. Болуптур, сулуу кыз, айдай кыз, күндөй кыз. Не болуп атат? Бул жер сот залы. Көп билип атам, сот залы экенин көрүп атам. Сени издеп мен оштон бери келип атам. Өткөндө чаллап атты деди. Чаллап барсам жоксун. Эми мына борборго келип берипсиң. Бир жерде отурсаң болбойбу? Элиңи туруп калайын, мойнуңузду. Сот кантип акарат кылбаңыз. Сен акаратыңа мен акаратым элиңи туруп калайын. Сен акаратың урганың барбы мен? Мен Баткенден келдим. Мен сени издей берип 10 000 пулум кетти. Сен бересиңби? Баланы бересиңби элиң туруп калайын? Болуптур эже, сулуу кыз, болуптур. Не болуп атат, айтпайсызбы? Сотсуңбу? Эмне пожарный көрүнүп атам мен. Жо эмне мына кийимиң Алла Пугачева окшоп эле. Алейлем. Эми биз ушинтип кийинебиз. Менин проблемамды чечип коюңуз. Так, угайын. Мен ажырашам. Эми ажырашсаңыз, эриңиз менен ажырашасыз, ага ушунча ызычуу болуп. Мен эрим менен ажырашканда Баткенден келбей эле өзүм эле ошол ишти бүтүрүп алмакмын. Мен эрлерим менен ажырашам. Кандай? Мен эрлерим менен дейм. Коя турасыз, эрлериңиз болгондо кандай болуп калат? Ошону түшүндүрөйүн деп атпаймынбы? Айтыңызчы? Мен биринчи 90-жылы турмушка чыккам. Так. Кеминге. Ага. Аны менен 15 жыл жашадым. 15 жыл озгон койбу? Жакшы эле жашадым. Өкөз 15 жыл аябай жакшы сонун жашап эле анан ал күйөөмдүн чачы түшүп калды да. Эми эркек киши генинде болсо чачы түшөт. Билбейм эми, ошо чачы түшүп калды анан койду. Эми чачы түшкөндөн кийин эркектин укусу кетип калат экен. Укусу кеткени кандай болот? Укусу кеткенде ошо алды менен арты бирдей эле болуп эле ошо. Бир күн ичип келип алыптыр десин. Ичип келгенби эмне болгон мен күтүп жатам. Жат уйкуга кетмин. Уйкуга кетип көзүмү ача салсам омалда свет жок. Тура калсам жалтырайт. Элана мына эмне жалтырайт деп мен жабам ал ачат. Мен жабам ал ачат. Элиң туруп калайын деп тартып жаба берсем ал күйөөмүн башы экен. Сиз эмне деп ойлодуңуз эле? Мен о балдардын көчүгү ачылып калган окшойт деп. Мага карап мынтет. Эмне менин башымы жабып атасың дейт. Кыйналыптыр да бай. Дым чыгып калган экен да. Ошентип анан келишпей. Анан ошентип келишпей кой айланайын деп анан 2005-жылы 24-мартта ажырашып кеттик. Ызычуу менен ажыраштык. Ажырашканда тоз тополоң эми коло коңшулар көтөрүлгөн, жаман болду. Андан кийин дагы чыгам да анан тура бермек билем. Андан койду анан ал менен урушуп келе бер анан жакшы кыз алыска кетпейт деп келип атып эле Жаллыбатта калып кеттим Сузакта. Үйгө жетпейлби? Үйгө жеткен жокмун, Жаллыбатта түшүп калдым. Мына биздин Жаллыбат. Жаллыбаттан. Ананчы? Саңа жеңе болгон турбайм. Ошону айтпайсызбы? Жаллыбатта эмне болдуңуз? Жаллыбатта өкөз 5 жыл жашадык. Эмнеге 5 жыл? Жаллыбаттар мантыны жакшы көрөт экен да. Күйөөм манты жейм деп эле манты жасап берем, мантыны жейт, манты жасап берем, жейт, курсагын той козуп алып эле анан кийин мындай кылып эле бийлеп баштайт. Кыз келинди көрсө эле өзүн кармай албай калат. Кайсы бийге бийлейт эле? Анжанский полкага бийлейт. Биз Жаллыбаттыктар Анжанчыга түшкөндө анжандыктар өздөрү чекеде кол чаап карап турат. Ошондой экен да. Анан эми бийлей бергенден анан кой деп кызган анан аны менен анан ажыраштым. 5 жылдан кийин, 5 жылдан кийин ажыраштым. 2010-жылы ажыраштым. 7 апрелде.
Ызычуу, bunusunda жаман калды. Дагы ызычуу болдуң. Наркыдан дагы жаман болду. Ызычуу, тоз тополоң, үйөм ошко келип, менин төркүнүмө түшүндүрөм деп чыгып сүйлөдүлөр. Мен жактагылар ичип алган автоматты аткандан башын жапкан бойдон качты. Көргөн жок. Катуу ызычуу болду. Катуу болду. Анан болуп калдыңыз. Анан эми тийип чыга бербейин, соседтерге шерменде деп анан убактылуу дем алдым 1 жыл. Убактылуу? Подружка таап алдым таластан. Экөөбүз 1 жыл. Шынтып ал таласка келет, алып барат, мен ошко ошентип жүрдүм. Анан подружкам айтты, "Кой, жалгыздык Аллага эле таандык болбойт. Бирөөгө тий" деп анан тийдим кайра дагы. Кайра каяка тийдиңиз? Ушул күйөөмү эч билбей койдум каерден экенчи. Неге? Bir turup öyle batkendemmin deyt, bir turup narından, bir turup çiğden. Ana men oylap koydum, iyi jetim go dep. Аны менен канча жашадың? 5 yıl. Аны менен дагы. Anı menen daha 5 yıl yaşadım. Эмне болдуңар ал? Al jarımın araganda içip gitti da. Şu içken zaman. Ичкиликтен көп үй бүлө бузулуп атпайбы? Oo, ey meyle, mında elge okşap, erkekке okşap, bir şarakta ek bölüp içip koysa gana. Анан Atasından, Kıtay'dan gelgen atasından kalgan bir 10 gramlık rümkası var eken. Elin Türk kılayın. Ap gelin maydala mazgını çakat. Men çakat şun. Öçüp kalganda ırdayt. Gitaranı ap keper deyt. Ap keperem oturup alıp meni aldına koyup alıp Kırgızstanım deyt. Siz жалаң жанакындай. Biri ırçı, biri bir içi var. Şunda öyle odur. Анан аны менен дагы. Anı menen anam bolboy devanan gün koyalanan bu içip ketkenin bol. Birok jakşı ajıraştım. Men ajıraştım yerim kamalıp ket otpay. Жанак күйөөңүз камалып кеттиби? Ajıraştım ya bol bolsa men koşa kamalmakmın. Кудай сактаптыр анда. Kuday çoğ saktadı. Elin Türk kalayın anam. Çoğ saktadı. Анан ошо менен болуп калган экенсиз. Kanday bolat, tirikti kuruk koybayt deyt. Үйгө ошондо көрүp калчылам, жакын досу келип жүрчү. Жанак Алгам алгандан эле өлүп кесинде өчөшүп сыра советке кеттим. Кайра эле. Кайра эле жакын досуна тийип алдым. Аны менен Эч эле токтобой эле кетип атыпсыз да. Токтобой, hiç tez жашагым келип атат. Өлө tez жашагым келип атат. Бирок тийип чыгып берип деле мындай өзүңчө кыжалат болот экен. Bir günü күзгүдөн карап алып өзүм сойлоном, элиң туруп калайын, тийип атам, чыгып атам, тийип атам. Ушу кетишимде бузулуп эле кетпесем болду. Шарманда элиң туруп калайын. Өз жашага жетип калыптыр. Элиң туруп калайын, тим эле мен алдымда жаткан сыйсың да. Кайыңыз антип сот залында анткенге болбойт. Мындай да, аны менен канча 3 жашадың? yıl жашадым. Неге 3 жыл? Ал жоош эле да. Байкуш сүйлөбөйт эле. Момун беле. Өттө момун эле. Базарга барсак калып кетчү. Анан эң катуу жини келгенде чыгышка дейт эле. Эң катуу. Эң эле катуу келген. Мен катыныңмын десем, бар даярданып келбейсиң дейт анан. Кайра келет. Анан аны менен ажырашып кеттиңиз. Ажырашып кеткен жокмун, ал өзү кетип калды. Үйгө келсем кайын журтум кетти дейт анан. Келе бердим кайра. Канча болуп кетти? Эсептебе баракасы кетет. Аны мен деле эсептебейт. Адашып деле кетти. Адашып кетти. Анан болду? Анан кандай болот? Men калып кетпек белем. Яды. Азыр мындай болуп атат. Арт жактан күн чыкты, көлдүктөр зор чыкты деп көлгө кеткенмин мен азыр. Ысык көл. Көлдүн ак куусу. Күйөө деген ушундай болуш керек. Жаш спортсмен, ичпейт, чекпейт, ажака. Жакын базы топко кызыгат. Койсоңуз. Кече татарбы мен эле? Катар. Биринчи катарга барып футбол көрүп келди. Үйгө келип эле топ тапчык деди, топ тапчып берип, топту bir teple top mınyaka getti, varatals mınyaka жыгылды. Bir tepkende gol болду. Анда Кудай эми бага айтыптыр сизге. Сонун мына беттерим оңолуп, аябай жакшы көйнөктөрүм алып берип, аябай жакшы жашоо. Байкадым. Киргенде эле жакшына болуп, мына гамаж кийип дегенде, капрондор менен гамаж эмес, бул өзүм эле түгүм бул.
Meniki эле. Geçiresiz. Onu aябай жакшы болуп атат, сонун болуп атат, жашообуз кетип атат. Болsun, kimge болбосун, Кудай бак берсин. Наркы күйөмдөрүм элиң туруп калайын, карыз але бер, чокуга үйүп коюптур. В общем болбойт. Төлөп атпайсыз. Сонун болуп калды. Акыркы күйөм элиң туруп калайын, мени коюп алып коюптур мөл булакка. Ошону төлөп атасыз. Аябай жакшы азыр. Жакшы, анда жакшы болуп калыптыр, Азыр күйөм билет экен. И. Мындай тийип чыкканын билет экен. Күйөм айтты. Сени мен билем деди. Сен дагы тийип чыга бере турган болсоң деди, күйөмүн камчысы бар экен, мынандай. Жок мынандай. Жок мынандай эле. Жоондугу үчүн мынандай. Койсоңуз, камчы мынчалык эле болчу. О малатоң үйрүндө мынандай эле экен. Жаман жоон камчы, айланайын. Көтөрүп келсе, көрүнөт, сезилет. Чоң экен да. Жаман айтты, мына камчы менен башыңа чага берип жинди кылып коёмун деди. Ушундай кысып жашагын деди. Өттө. Катуу экен да камчы. Өтө катуу. Биздин маала мурун жинди маала эле. Азыр дим маала болуп кетти. О жарымы ажыга кетебиз деп, жарымы даватка кетип ушундай кылып жүрөбүз. Аябай. Тез жашагыла деди. Тез жашап атабыз. Жакшы болуптур андай. Мындайда маселе ошондо? Маселе мындайда. Маселе мына камалып кеткен күйөм жакында чыгыптыр. Менен заксыз кыркыл элек. Буга баары бир азыр келип алып, мен мынаны шүйөм деп келе берет ал. Ошондо ЗАГСты кыркып бер, болду. Паспорт жаныңыз? Бар. Сени издеп паспортумду жоготуп жаман ит болбодум. Болду, паспорт бериңиз. Мынаны сага бу борбордо айланан уручулар жаман көп экен. Азыр мына сага бере калам, сен кырка кал, азыр кое тур. Мына ороп алгам дейм балам, жоготуп албайын деп. Жоготуп алсам мен кантип билем, мен адам болом. Азыр мына сага бере калам, азыр кое тур. Элиң туруп калайын, булам шашылышта чыкпай калат. Азыр мына мен сага сразу мына азыр кой элиңи туруп калайын. Шашылышта мунусу ham чыкпай калат. Мына элиң туруп калайын, дагы бар турбай. Мына паспорт, мына кел. Ушуну кырка кал. Жаш кезиңизде сулуу болгон экенсиз. Мен аккуу болчумун деп атпаймынбы жаш кезде? Анау тириктерге тийип чыгып атып индик болуп калбадым. Жүрүңүз сиздики, оңойлуу архивден эле алып кырка коебуз, жүрүңүз. Талант Гүлямов. Жигиттердин интермедиясын карап отуруп, Жалалабадка барып келдим да кече. Жалалабад эсиме түшүп кетти. Түштүктө өзү негизи энең окутуп коем деген сөз бар го. Мен ичимен ойлой берчүмүн, энесин кантип окутуп коет, андан кичүү болсо депчи. Анан кече Камчыкең жана сойкулардын жүзүн көрсөтүп койду эле, энелерин окутуп койду окшойт, Мен ушу ойлоп калдым, бизден жана сойкулар эмнеге көбөйүп кетти десе, ошолорду ким алып чыгып атат экен, таппай атышат го. Мен билем ошону кимдер алып чыгып атат экен. Себеби жана рекламадан карап көрсөңүздөр, ушул жерде дайым эле айтып чыгат го, үйдө жатып алып акча тапкың келеби дейт го. Ошонун результаты. Сен үйдө жатып алып башка акча таппайсың да. Мен үйдө жатып алып концерт кое албайм да турабы? Үйдө жатып алып мал бага албайсың. Үйдө жатып алып ошондой табышы мүмкүн. Жанагы аким кармалып калганы кызык болду, ошол үйүн арендага берип. Десем кече Тынар айтат, ада барып жүрсө керек да дейт. Ушул көбөйүп атат окшойт, Кудай сактасын чыгып. Эми камчың катуу болсо катының уяттуу болот дейт эми, ийгиликтер боло берсин.